Элдин көйгөйүн укпай туруп сиз бир туруп мошенниктин сөзүн угуп, ошол тарапты сүйлөп атат. Бул бизди коркутуп атат да, негизи ошентип. Ал техпаспортду биз деле үй барлар алсак болот. Мал сарай деди. Ал үчүн мал сарай болсо, биз үчүн бери кам сарай. Органдарга да ишенич калбай калды. Бизге ошо жердин баарын сатып бүткөн мына жерде. Алардын баары данный бияктан чыгат. Сондон регистрация кылган, как положено азыр түндүктөн текшерсе бияктан чыгат. Саламатсыздарбы? Биз бүгүн Бишкек шаарынын чет жакасында жайгашкан 1-Май районуна караштуу Теңдик конушуна келдик. 396 контур. Бул жерде бир эле көчө бар экен. Мына. Бир көчөдө 30га жакын үй 2021ден бери карай курулуп кеткен экен. Бул үйлөр бар. Анан ушул жер 5 гектар жер экен. Айыл чарба багытындагы Чудинов деген кишиге таандык экен да. Бирок ага чейин Алтынбек деген мырза ушул жерлерди ушул элдерге саткан. Булар эми мунапсын объектисине кирбейт. Топ үйлөрдүн да арасына кирбейт деп жашоочулар айтып атат. Бирок бир маселе бар экен. Ушул чырмалган түйүндү чечүүнүн бирден бир жолу ушул 5 гектар жер айыл чарба багытында максаттуу багытын бузуп сатылган деп УКЗ мэриянын алдына УКЗ сотко берип, жерди мэрияга алып, анан мэрия ипотекалык багытта мына ушул жерге үй салып, анан ушул 30 курулуп калган 30 үйгө жеңилдетилген вариантта карап берсе, бул жашоочуларга да жакшы, мэрияга да жакшы, элдер болсо бири-бири менен кырылышып, согушпай, снос деген ызычуу болбой, маселе бат эле чечилип кетет деп сунуш айтышты жашоочулар. Мен Темирбек уулу Нурбек. Ушу Маевка айылынын Теңдик конушунун 396 контурунун тургуну болом. Ушул жерден биз 2020-2021 жылы сатып алганбыз ушул жерлердичи. Сатып алып, бага Садыр Жапаровдун приказы чыкты, биз алганбыз. Анан президенттин жарлыгы чыккандан кийин биз токтоп ошол бойдон үй салып элек болчубуз. Анан 2023дөн баштап биз үй салып баштаганбыз. Ошондо жердин ээси Көчөрбаев Алтынбек, анын жанында посредниктери Маматул Шадыбек, Элмира, Бектен, Бегалы деген кишилер болгон жанында. Ошолорду аркылуу биз ушунча элдин бар, ошонун аркылуу алганбыз. Ошолор менен алып, биз жерлерди алгандан кийин ошол Көчөрбаев Алтынбек менен Мамат Иса уулу Шадыбек экөө бизге уруксат берген да, үй салгангачы. Ал видеолор, доказательстволор бар. Аларга эмне салганда иш козгоду да, кадимгидей эле калмады да. Жок, ал салганда мындай болгон. Алар биз эсил үйүңөрдү кийин бузуп кетсе, биз жооп беребиз деп салдырган. Салдырганда биз ушул жерде азыр аким айтып атат, силер баягы түнү менен бир түндө эле салып койгонсуңар депчи. Бир түндө эмес. Мисалы, могул үйдү алсак, бул 1 жылда салып бүттү. Бир түндө салып албайт. Жана Алтынбек эмне деп атат анан? Жок, Алтынбек анан уксас, анан биз теге салып атканда ак костюмчандар келет. Милициялык деле ак костюмчандар келет. Келет да тияктан эле дөңдөн карап турат. Аларга жолугат, жанакы Алтынбек менен Шадыбек экөөнө. Кетет. Биз биякта үйлөр салганбыз. Бирөө тияк баштан кайтарат, бирөө бияк баштан кайтарып эле салдырган үйлөрдү. Ошол өздөрү. Түшүндүм. Анан дальше салдырып биз жашап атканда эле анан эме болду, биякпа сүзүлүп кетти, ызычуу болуп. Анан ошо Көчөрбаев Алтынбек анда Аламинский район болчу, анда Аламинский роуда камалган, кармалып. Камалып бир 5-6 айдай жатып, бир эженин арысы менен камалып, анын акчасын берип чыккан. Чыккандан кийин анан биз ызычуу болуп, кайра ызычуу болгондо, уже бияк Первомайскийге өтүп кеткен да. Андан кийин эле. Анан Первомайский кармады кайра. Көчөрбаев Алтынбек. Кармады, анда да бир 2 кишинин арысы менен кармалган. Анан кармалганда соттолот болуп, ызычуу болуп атканда, соттон эме кылганда, сот баягы бүтчү эле жер экен, баягы бүтүрүп бер, элге чечип бер деген негизде чыгарган. Алтынбек чыгарда, мен элге бүтүрүп берем деп чыккандагы, чыгып туруп, ошондо кышында чыгып калды. Кышында январь, февральдарда ушундай чыгып калды. Январь чыкты. Январь чыкты дагы биякка бизди элдин баары чогултту. Чогултуп туруп собрание кылды. Мен эми жаңы чыктым, бул жердин жер арестте болчу. Аресттен 1 айдан кийин чыгат экен арест. Мен чыгарым менен элге чуркап бүтүрүп берем деп туруп чыккан.
чыгып турган хорошо деп ошо менен жаз марттын 5-inde бул жерди бизге эчкимге айтпай туруп биздин үстүбүздөн Чүйтиев Аманбекке сатып ийген 5 гектарды. 5 гектар биздин үстүбүздөн сатып ийген. Үйлөр турганда деле сатып ийген. Анан ал мен агам деп койду да. Куплю продажа менен бүт документин өткөрүп берип койгон. Ал келди дагы, мо пустой участоктарды эч ким үйлөрүн салбайт. Бу үй салгандар кайта мен сураган акчаны бересиңер деди. Мен документиңерди бүтүрүп берем деди. Анан ызы чоолуп тех паспорт алам дегендерге мактан 7-8 кишиге тех паспорт чыгарып берди. Акчасын алды, бирөөдөн $5.000 алды, бирөөдөн 200.000 алды. Ар кимден ошондой кылып тех паспорт чыгарып берген. Ошол Чүйтиев чыгарып берген дагы, анан ошо бойдон туруп калдык, ызы чоолуп. Анан ошол бойдон ызы чоолдук, андан кийин биякты мен бүтүрүп берем, мен чуркап бүтүрөм, мына жаз келсин. Жаз келгенде мына чуркап атам, тияка чуркап атам, бияка чуркап атам. Бир 2-3 кагаз калды деп жүрдү. Силер тынчыраак отуруп тургула, мен бүтүрүп берем депчи. Андан кийин мына быйыл келди дагы, мен бүтүрө албай калдым, үйүңөрдү бузуп кеткиле деди. Чүйтиев. Үйүңөрдү бузуп кеткиле, мен бүтпөй калды бияктын документиде дагы баягы өзүнүн артын тазалаш үчүн $5.000 $200.000 алгандарды тех паспортко алган акчаларын кайтарып берди. Ана көчөкү баягы Жердин акчасынчы? берген жок. Анан бул жерде мындай болуп атат. Көчөрбаев Алтынбек мурунку жердин ээси. Именно өзү саткан клиенттердин акчасын берди. А биз жердин акчасын берди. Эми ал деле $5-6.000 да ашып кетсе. Ошондой да эми. Алар 2000 кайча жылы сатылып атпы? 2021-2020 сатылган, бирок анан ошентип ар кимдин акчасын берди. Анын ашып кетсе бир 10 чакты эле клиенти бар. Алардын акчасын берди дагы, мына көчөкү эмеде мэрияга биздин Первомайскийден бир эже барган. Барып суроо берсе, аким жооп берип койду да. Силердин акчаңарды бүт кайтарып бербеди беле, бердим деп айтып атпайбы депчи. А бул жерде 100 киши бар. Ал өзүнүн эле клиенттерин Көчөрбаев Алтынбек өзүн сатканда бир 10 чакты кишисинин акчасын берди дагы. А калган буякта 90 кишинин жок. Эч ким жок. Буяк бүт баягы. Туугандарына берди деген сөз да. Ошондой эле болуп калды да. Жакындарына эле берди. Сен баягы тынч туптур дегендей эле кылып койду да. Бир түндө салдыңар силер. Бул аким аякында биз эмеге бардык да, мэрияга бардык да. Биз ызы чоолуп анан мэрияга барсак, как раз аким кирип келип калды. Анан айтты да аким, сүйлөшүп турсак, баягы 396-контурбу дейт. Ооба десек, силердин үйүңөр үй эмес деди да бизгечи. Ал үй эмес депчи. Ал үйдүн катарына кирбейт деп атпайбы. Мен айттым. Мен айттым да, силер үчүн үй эмес болсо, биз үчүн хан сарай. Карапайым эл үчүн. Зато жашап атабыз. Өзүбүздүн баягы эмебизге, алдыбызга жараша салганбыз да үйдүчү, чынын айткандачы. Мен Исманалиева Салхия Жанышевна. Бул жерден 2021-ден бери сатылган жерден участок алганбыз. Бул жерди сатканда булар 5-6 киши болгон. Анан полный көрсөткөн, баягы генплан немеси бар, картасы бар, садик, мектепке деп чечилет бул жер. Үйдү салгыла, сала бергиле деп өздөрү неме кылганда решение берген. Бул жердин ээси Көчөрбаев Алтынбек. Анан кийин баарыбызды салдыртып алгандан кийин бул Көчөрбаев камалып кетет. Камалып кетип, кайра чыгып, азыркы Чүйтиев немеге Аманбекке өткөзүп берет да. Ошол элге чечип бере турган, документтештирип бере турганды кайра Чүйтиевке биздин үстүбүздөн сатып салганы болуп атат да. Эми бул жерде эл кыйналып атат. Ошого кандай неме кылсак болот деп ойлонуп. Башкы прокуратуранын орун басарына кайрылат элек. Элге бизге ушул бир көчөнү эл катары документтештирип берсеңиздер жакшы болот эле. Бул жерде мошенниктерди биз алданып 21-ден бери эл кыйналып келатабыз. Анан сууду чыгарып алганбыз жерден. Анан иче турган таш ичебиз, светибиз бирөөдөн алганбыз. Ошол бизге жардам берип койсоңуздар жакшы болот эле. Биздин көйгөй ушул мына жерде бүт жөнөкөй простой адамдар, мына көрүп турасыңар. Ушундайлар ошо мошенниктерге алданып, уш жерден ушинтип жер ала алганбыз да. Мен, например, балам алганмын, ушерден жер участка алганмын $5.000.
Анан бул жер азыркы күндө эч кандай эч бир комиссияда каралбай чечиле турган немеге эч жерде каралбай атат да. Анан бул жерде мына ошол бир 150дей адам ошо акчасына күйүп бир 40 үй салып алышкан, бир 30 жашайт ушул жерде. Ушунун баары ар кимдин мына жерде мына балдар жүрөт. Ушунун баары ушу көчөдө калып атат да. Мына азыр каяка барбайлы. Бул эч жерде кирген жок, комиссияга кирген жок. Силердики каралган жок. 21ден кийин салынган деген жол эле угуп атабыз. Эми ушунча элди сыздатпай, ыйлатпай, ушуну эми биз суранычыбыз ушул мынау Ген прокуратура азыр карап атыптыр ушуну. Ошонун замы экен комиссиянын жетекчиси. Мына жердеги болгон ушу бир көчө экен, ушуну ошого киргизип, мына тегиндик айыл өкмөтүнө кирди го ошо немеге. Ошого киргизип эле ушуну чечип берсеңер. Ушунча адамдын немесин не кылат элеңер, ыраазычылыгына. Ооба. Ушу элдин немесин чечип бергиле. Ушуну суранабыз биз. Анан дагы бир сүйлөп коеюнчу, бөлөк эле бир вопрос боюнча. Бул жерден баягы биз мына ошо рекламадан эле издеп таап алганбыз да баарыбыз. Анан ошодо мен, например, Бек деген баладан алгам. Мырзабеков Бек деген. Анан мына жерде калгандары бирөө Амандан алган, бирөөсү Алтынбектин өзүнөн алган. Алтынбек ошол Көчөрбаев Алтынбек өз жердин ээси болгон. Анан ошентип бул жердеги неме ошентип 5-6 кишиден жанагы 5-6 киши болгон Алтынбектин колунда иштеген. Алар бир чогуу, бир компания болуп ошо жерди сатып акчасын алышкан. Анан кимиси канча алды аны биз билбейбиз. Аны, например, мен Бекке берсем, ошол нотариустун ичинде ошо Бектени дагы, Аманы дагы бирөө болгон, ошо 4төө, например, алышкан. Анан азыркы күндө эмне болуп атат? Азыркы күндө болсо ошол нотариустун ичинде доверенность жазып берип аткан Көчөрбаев Алтынбек, мен неме акчаңызды алган эмесмин деп эле органдарга да ишенич калбай калды. Ошо 2-3 жолу кармайт. Бул сиздин акчаңызды албаса десе эле ошо менен чыгып кетип атат. Ол фактически ошо нотариустун ичинде 4төө акчаны алып атат дагы, ал доверенность жазып берип атат ошонун ичинде. Анан милиция кийин карап туруп, бул акчаңызды албадым десе эле ал чыгып кетип атат. Онун немеси эле ошол болуп атат. Адвокаттар тандап алат экен. Азыр бир мындай сотко, милицияга ишенсе болобузбу бизде? Эмнеге бул бирге турган компания кийин мен алган эмесмин деп эле кудулуп чыгып кетип атат. Ушул вопросту дагы мына Ген прокуратура комиссия карап, ушул конкретно ошол мына Алтынбектин күнөөсү канча, беркисинин күнөөсү канча, баарын ошол конкретно чечишин суранабыз биз. Ал законду жеп бүткөн неме экен. Жанагы азыркы Чуйтеев деген. Ал бир нарушение кылбай атат. Бирөөдөн баягы акчасын алганда да через алдырып атат. Анан кийин кокус ошондой алгандардыкын болсо, азыр берип уже өзүн кайра тазалап койду ал. Анан мына ал азыр жанагы айткандай, бизге ошо жердин баарын сатып бүткөн мына жерде. 5 гектарды мына 3 гектар. Жок калгандан кийин Алтынбек чыгып туруп, анан берки көтөрүп берип коюп атат да, берки азыр мен силерден акча алдыңар беле? Мен эч кимдерди билбейм. Бар неме, кимге бердиң эле акчаңы? Ошодон ал деп атат. Мурда башында ошо Алтынбеги беркиси 4төө чогуу алса, мен сен акчаңды кармабайсың, мен деп эле танып чыгып кетип атпайбы? Аны болсо милицияга, прокуратурага барсак доказать эте албай атабыз. Карабай ататындай нормальный. Эч неме акыйкат жок болуп атат. Бул жак техпаспорт берилип баштады ошол Чутиев Аманбекке өтүп кеткенден кийинчи, ал 25-те. Ал болсо элдин баарына ошо акча талап кылып сурашты, бирок именно мага келип сен монча сом бер деп мага айтылган жок ал акча. Бирок сиз үйдү куруп алыптырсыз.
куруп алдың, кийин мага акча бересиң деген сыяктуу айтты да, мен да емиштерди уктук, бирок ошол эле убакта бирөөдөн ошо 200 000 алды, 50 000 алды дегендерди уктук, бирок ким экенин мен деле точно билбейм. Берип атышыптыр адамдар, ошолорго техпаспорт чыгарып берип атты, временный. Ал техпаспортду биз деле үй барлар алсак болот да деп, биз бир Алтынай деген келин экөөбүз чуркап бардык кадастрга. Барсак ал жакта чоңуна кирдик. Мен аны уже унутуп калдым, жакында эле операция болуп кечөө эле чыктым больницадан. Бүгүн жыйналышка да келдим. Анан ага кирсек, ошо директоруна кирсек, ал деген жок, азыр жок болуп отуруп күтүп турдук. Бир топтон кийин кирдик. Кирсек эле ал директор азыр муакта бир келин бар, ошого астына барасыңар деди. Астына жүгүрүп бардык, кайра биринчи этажына, экинчи этажына. Ага барсак, ал болсо неме дейт, силерден билбейм, силер директорго эле киресиңер, ошол жака жазасыңар арыз дейт. Макул, жазып кетелик, тияктар алып атыптыр техпаспорт, бизге да бергиле, биз хотя бы балдарыбызды мектепке киргизелик, больницага көрүнгөнгө да ошол жарайт экен да, соннон чыгып атат дегенден десек, директор бизди такыр кабыл алып, бир кезде жабылып, муакта бир Гүл Майрам беле бир аял бар экен, ошол аялга киргиле, ошол аял чечет. Ага кирсек, аны такыр бизди эшикти жаап алды дагы, силер чыккыла. Ичине кирип бир топ бир нерсе сүйлөшүп чыгышты да, биздин оюбуз боюнчачы. Анан эле биздин оюбуз эле ошо Чутиев Аманбек сүйлөшүп койгон окшойт. Ага сүйлөшүп алып эле буяка техпаспорт чыгарып кылган окшойт. Биз акча бербеген үчүн мага берген жок, мисалычы. Анан ал келинди таппай калдык. Барсак эле ал келин уже жок, отпускка чыгып кеткен, Ородон больничный алган, бир айдан келгиле, бир жумадан келгиле деп бизди кетирүүдү такыр кабыл алган жок ал жерден. Айла жок келдик. Анткени мен акча берген эмесмин. Мен Аманбек менен Элмира деген жана Шадыбек деп экөөнө берген, бул Алтынбектен алган эмесмин да. Алар деле то же самое бизге барып немеден көрсөткөн. Через нотариус барып кадимкидей доверенность берген. Биз ишенип алганбыз. Ошол эле тапосъемка, ошол деп балдардын баары чогулуп ушакты канча немеде алып келип, мына силердики деп бүт көрсөткөн бизгечи. Бар тең. 4 соттуктан Мына деп. Сеники бул, сеники деп бөлүп берген. Еще номерациябыз да бар. 52, 50, 48 деп. Сиз эмне себептен аким, урматтуу аким, ушу элдин көйгөйүн укпай туруп, сиз бир туруп бир мошенниктин сөзүн угуп, ошол тарапты сүйлөп атасыз депчи. А сиз эмнеге жерине келип туруп, муака келип туруп, ушунча элден эмнеге сураган жоксуз депчи. Силердин акчаңарды берди беле. Бериште эмне турасыңар, кетпейсиңерби деген суроо эмнеге берген жоксуз депчи. Ананчы 2025 март айында өткөрүп алып атат купли продажа менен бул жерди. Үйлөр ага чейин курулган. Ага чейин салынган бул. Бул үйлөр 2023 эле салынган үйлөрчү. Салынып, ошондон бери жашайбыз бул жердечи. Буяктан мына бул кишинин техпаспорту бар, алардын баары данный буяктан чыгат. Сондон регистрация кылган, как положено, азыр түндүктөн текшерсе буяктан чыгат. Регистрация болгон. Мен угуп турдум сиз аткан сөзүн. Бул Чутиевдин үстүнөн, бул айтып атат, мен үстүмөн мага очойто арыз штраф салды депчи. Штраф салды, мен эми эмне кылам, эми айыгым төлөшүм керек болуп атат дейт. Эми силер биякты бузуп кетпесеңер дейт, силердин үстүңөрдөн дагы ушундай штрафтарды салат эми деп атат. Бул бизди коркутуп атат да, негизи ошентип. Мен айтып атам дейт, эми карапайым элдин үстүнөн штрафты. Биз берден эмнебизге биз штраф төлөйбүз? Эмне жерди сатып алганыбызга, же булардан алданганыбызга штраф төлөйбүзбү? Еще акимдин бул жерден дагы бир сөзү бар да. Акимдин могул жерден действительно айтканда ким көрдү эле ушул жерден? Эч ким көргөн эмес бул жерден. Эч ким көргөн эмес, аким бул жерге басып да келген эмес. Бул биринчиден. Анан бул жер биз мэрияга барганда аким биздин артыбыздан 10 мүнөттөн кийин кирип барып атат ошол жерге. Билмексем болуп атат еще. Мен зам аким барган мен билбейм, силерге барган мен билбейм. Ал жаш балалык, бул жашты кылып койду да, силерге ошентип сүйлөп туруп атат. Ошол жерде туруп алып. А биз айтып атабыз айрдан, ал кантип сенин уруксатсыз аяка барбайт, сен ошол жерде аким болуп турсаң. Любой адам подчиненныйын жиберет да турабы? Сен бар бияка, муну тигинт деп тапшырма берет, анан ал келет. И еще айрдан туруп алып туруп, бул жерден элди мындайча айтканда, бул киши катарына көрбөгөндүк да, мындайча айтканда, силер кимсиңер дегендей эле кылып койду да, ошо 4кө 8 дагы эмне үй ошол. Ал мал сарай деди. Мал сарай деди. Ал үчүн мал сарай болсо, биз үчүн бери хан сарай. Биз ушул жерде эптеп баш калкалап, бала чакабызды багып жерде күн көрүп атабыз эптеп. Талалап ушул жерде 1 сомдон 2 сомдон балдарыбызга бирдеке бербестен ушул жерге келип туруп,
Бир жер алып ушул жерден кепеде болсо да үй салып, үңкүрдө болсо үй салып жашап атабыз. Анан туруп алып өткөндө сүйлөп атат, мерден бизден барган эжени действительно сөз да бербептир. Аким туруп алыптыр, өзү эле жооп берип койду. Сөзүндө угуп да койгон жок. Өзү эле туруп жооп берип койду да. Элдин бүт баарын акчаларын берген ал жерден. Бүт баардык акчаларын алган депчи. Мен биз бир сомубузду ала элекпиз. Эч ким ала элек бул жерден. Ал жерде туруп алыптыр, өзү эле жооп берип койду тиги мэриянын астындачы. Неме мэрдин мэр коранын көзүнчө. Тигилердин сөзүн конкретно эле сүйлөп койду да. Бериптир, анан бузуп кеткиле дептир да. Аларга эле жерде эле акчасын берип атат. Эми бул жерден силер дагы өткөндө чидий келет. Силер эми бул жерден жакында өзүңөр эле өкүнүп каласыңар деп атат. Эми өкүнсө өкүнгөнүн көрөбүз бул жерденчи. Не болсо эмнесин көрөбүз. Бул жерден биз жер сатып алганыбызга, же мошенниктерге алданганыбызга ошолорго, эмне ошобузга өкүнөбүз, же ошобузга штраф төлөйбүзбү? Мыйзам деген бар да. Мыйзам угуш керек да элди. Аким келип бул жерден карапайым элдин мындай жок дегенде келип жашоо турмушу менен таанышып, элден эмне болду эле, кандай болду эле, бүт баарын сурап, тактап туруп, анан кийин ошого жараша сүйлөш керек болчу ал. Тияктан туруп алып элечи, бул жерден бири-бирөөсү менен сүйлөшпөй, кеңешпей туруп жерден барып туруп конкретно мот сүйлөп койду. Ошондо общий 8 гектар болуп калабы? 8 гектарды уже толтурган да булар, көптөшүп сатып атып сепчика аркылуу. Анан бул жер меники, ишенгиле, мен жооп берем. Үй бүлөлүк положенияларга чейин түшүнүп, эми карапайым элге, эми биз миллиондогон акчага жете албайбыз үйдү деп көзүбүз учуп турганда, мынакей могу жерлерге фундамент куюлуп атканда көрсөттү өзүчү. Кем мына карталарын көрсөттү, жакшы түшүнбөдүм экенчи. Доверенностьту берди. Бул жерден эч камсанабан кыжылет болбоң, баардыгы чечилет буюрса. Мынакей көрүп атасыз деп миксерлер келип, үйлөр баардыгы элдерибиз деле бажырайыш элечи. Жакшы ниетте курушкан, баардыгы курушуп аткан да ошондойчу. Мага жер жетпей калып, бияка өткүзүп койгон да ошондо. Эми ошондо ишенет экен, эл ушунча курушуп атса жакшы идея мен. Биз бул жерден элдин атынан суранат элек общийче. Бул жерде биз 5 гектар жер ушул жерден 396 контурдан да. Бул жерден биз ушул алданып мошенниктерге жерди алып алганбыз. Жерди алып мынакей үй салып алганбызда, эми келип жашап атсак, мынакей келип сунос деп, ар кимисе ар кайсыны сүйлөп, үйүңөрдү бузабыз, үстүңөрдөн штраф салабыз дешип, коркутуу, ар кандай баскындуулук болуп атат да бизде. Анан бул жерден урматтуу президент, биз сизден суранат элек. Ушул жерди ээсинен ушул жерди өзүн мамлекет тарапка ажыратып алып укугунан бизге ипотекадан болобу, каяктан болот, ушул бир жеңилдик жагынан бир үй берип, же болбосо бул жерди мамлекет көткөрүп, бул жерге такыр курулуш тарап болбосо, анда бизге башка жерден ушул элге башка жерден жер берүүңүздү суранабыз бизге. Суранабыз. Ушул жерден эптеп биз мына талалап, ар бир жакта бала чакабызды көрбөстөн бир сомдоп акча чогултуп, ушул жерде бир кирпичтен болсо да тургузуп отуруп, мына кептеп кепедей кылып үй салып алганбыз. Ушул жерде жашап атабыз башка калат. Эми бул жерде сунос кылса, монча элдин баары бала чакасы менен кайка чыгат, кайка барып жашайт. Ошону суранат элек биз сизгечи, эптеп ушул проблемабызды, биздин ушул суранычыбызды чечип берсеңиз ушул эл тарапка. Ушул мошенниктин үстүнөн дагы чара көрүп берүүңүздү суранабыз. Бул Бишкек шаарынын 1-Май району теңдик конуш экен. Бул жердеги жашоочулардын бирден бир эле суранычы бар. Бишкек шаарынын мэриясы Айбек Жанышбековичке кайрылышат. Ушул 5 гектар жер максаттуу багыты бузулуп, айыл чарба багытындагы жер болсо дагы сатылып үйлөр курулган. Үйлөр курулгандан кийин кайра башка кишиге дагы сатылып кеткен экен. Демек, жердин максаттуу багыты бузулган. Бул жерде Бишкек шаарынын мэриясынын алдындагы УКЗ сотко арыз даярдап, сотко берип, анан сот болсо ушул 5 гектар жерди мэриянын балансына өткөрүп берсе, анан ушул жерде курулуп калган 30-40ка жакын үйгө ушул 5 гектар жердин четинен чакан үй салынып, ипотекалык багытта арзандатылган баада берилсе, ушул жашоочулар ошого макул экен. Ошондо Бишкек шаарынын мэриясына 5 гектар жер өзүнүн балансына өтөт дагы, ушул
курулуп калган үйлөрдүн дагы маселеси чечилет. Ошондой эле мэриянын дагы балансына жер өтүп, элге дагы, өкмөткө дагы жакшы шанс түзүлөт экен. Ушуну элдер суранат экен, туурабы? Бишкек шаарынын 1-май районуна караштуу 396 контурдагы теңдик конушунда 2021 жылдан бери 30га жакын турак үй курулуп, эл отурташып калган. Учурда жашоочулар аталган аймактагы 5 гектар айыл чарба багытындагы айдоо жерди мэриянын карамагына сот тартибинде өткөрүп берүүнү өтүнүшөт. Мындан тышкары тургундар буга чейин курулган үйлөрдүн ордуна мамлекеттик программалардын алкагында төмөнкү пайыздагы ипотекалык турак жайлар менен камсыздоо мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунушташат. Бул кадам конуштагы турак жай маселесин мыйзамдуу жол менен чечүүгө өбүлгө болмокчу.